Ассаламу алейкум достор, Фрунзе ТВ каналы Элдос Аскарбеков жана бүгүн сиздер үчүн сонун кызыктуу маек болот. Себеп дегенде бир нече күн мурун мондай сүрөт көрүп калдым интернеттен. Бул эмне үчүн кызык жаратты десеңиздер, мен жашоомдо аябай жөө басканды жакшы көрөм. Күн сайын үйдөн жумушка, жумуштан үйгө жөө басып, айтор көп ойлоном. Анан ар дайым ойлордун биринде ошо Бишкекте эмне үчүн мындай орусча айтмакчы серый, эмне үчүн кооз нерселер жок, даже элементарный, даже кичинекей жерлерден креатив чыгарбайбыз деп ойлонуп жүрөчүм. И ошол оюма бүгүн жооп алат окшойм. Себеп дегенде өтө таланттуу дизайнер, эл аралык окуу жайларды бүтүп келип, азыр Кыргызстанга өзүм салым кошом. Именно Бишкек шаарынын жана деги эле общий Кыргызстанга бир өзгөчө креатив тартуулайм деп турган байкебиз менен бүгүн маек болот. Ал байкебиздин аты Руслан. Бүгүнкү берүүбүздүн баш каарманы. Андыктан сиздерди көпкө күттүрбөйбүз. Ошол инсан менен тааныштырабыз жана кызыктуу маек курмакчыбыз. Кеттик. Мына достор, айтып аткандай эле, ошол байкебиз менен жолугуп атабыз. Руслан байке. Ассаламу алейкум. Жаңы эле мен уже көрүүчүлөргө түшүндүрүп койдум. Бул интервьюнун натыйжасында биз бир нерсени тактап алган атабыз. Бул мага кызык, биздин көрүүчүлөрүбүздүн көбүнө эле кызык болуш керек. Дизайн Бишкектикин сиз жөн эле мындай илхом келип кетип эле жасап баштадыңызбы же поэтапный бул какой-то проектпи? Жок, негизи ошо илхом келип эле мындай биздин Бишкектин көрүнүшүн оңдоюн деген максат менен бир жасап көрөйүнчү деп негизи бир пробный кылганбыз. И ошого мындай бир баштап алып илхом келгенден кирип кеттик да, просто ошого. Анан жасап баягы элдин дагы эмесин көрөлү деп интернетке чыгаргам да негизи. Өзүмдүн баракчама чыгаргам. Анан ошонун натыйжасында сизди көрүп атам дегендей. Мен сизди дегендей. Ошо мага кызык болгону, эми биз негизи интервьюларды көп токтоткойдук эле. Азыр могу жандандырган себеби кызыктуу темаларды козгойбуз деп атабыз. Бир эле бизге эмес, элге дагы. И, конечно, Бишкекти кооздондуруп коюш бул баарыбыздын эле интересибиз дегендей. Бүгүнкү интервьюнун баштабан эле мындай айтып коеюн. Биз бир гана бул эле долбоорун эмес, өзүбүз да мындай бир эки жер көрүп келдик локацияларда. И сизден бир взгляд керек болот. Муну кантип оңдоп койсо болот же эмне кошуп койсо болот дегендейчи. Себеп дегенде мен ошол жактардан көп басам. Жеке өзүмө кызык. Аке, Руслан аке, бүгүнкү биздин чакан экскурсиябыз могу локациядан баштагым келди. Себеп дегенде мен өзүм офисим ушул жакта, жакын арада. И жайдын күнү көп өткөндө ушул жерди карап мындай идея келип кеткен болчу. Возможно, ушул жерде Венеция кылып салса болот. Канал жери бар экен. И, в принципе, жазса болобойбу. Ну, как был и на уровне идеи, да? Но чисто дизайнерский взгляд мен это реально, нереально. Жакшынакай сонун кооз жерлердин бири кылсак болот экен, бирок мына азыр карап, мына заброшенный жер болуп калып калган да. Мына бүт огражденияларын коюп алыптыр уже. Бияктын баары уже эме эч кимге кереги жок болуп калып калат да. Ушуларды калтырганча, мисалы ушул жакшы скверлерди кылып жасап, сонун кылып койсок эмнеге болбойт дейм да. Мисалы мындай да, могу заброшенный бойдон калып кетет же все-таки муакта салып аткан строй компаниялар бул жакта оңдогонго милдеттүү же? Жок, андай милдеттүү деле жок эмес. Мисалы бааларга тиешеси жок да бул жердинчи, бул муниципальный жерде. Ушул жерлерге жакшынакай бир статустарын берип, сквер, парк деген статустарын берип туруп жасап койсок, муну деген эми шаар өзү жасаш керек да. Ушул жашаган элдерге эле жасап берсе, мыякта деген анчалаган киши келип, эс алып, бул жерге көп мындай мостторду жасап, мына көпүрөлөрдү. Жака ары бери өткөн, мисалы ар жагында башка бир эмелерден жанагындай магазиндерден жасап койсок болот. Ярмаркалар жанагындай көрдүңүзбү, шатерлорду жасап койсок, кооз кылып, фонарьлар могу жегин баары. Түнкүсүн освещениясын жакшы берип туруп коюп койсоң, күнү түнү биякта киши үзүлбөйт эле да. Мындай суроо да, кошумча сен как архитектор катары дүйнөдө мисалы көп эле өлкөлөрдө буга чейин айтып өткөнсүз, то что бир стилистика берилет деп. Эми Бишкектин бул тарабын албай эле коеюн, себеп дегенде Союз учурундары курулуп калган, баары серый, баары мындай ошол кез үчүн может вау болсо керек, азыр эми түшүнүктүү түрдө анча эмес деп коелу. Именно могу магистральдын бул жагы жаңы салынып аткан үчүн бул жака уже бир какой-то план менен бекитилиш керек беле? Ошондо деле мына мен баягы айтып өткөндөй эле бир
материал колдонуп барчы. Бир материал колдонуп, бир өңчөй кылса эле жакшы көрмөкмүн. Мисалы, могу эки үйдү карагыла, бул может бир хозяиндики болгон үчүн уже окшош болуп атат да. Мына дальше карасаңар эле уже башка да. Мына баары сонун жакшы жасап келип эле. Мисалы, тияк бузуп койгон да эмен кебетени баарын. Ушунун баарын бир өңчөй кылып, бир концепцияда, бир дизайнда болсо эле эң сонун болуп көрүнмөк да бияк. Бир материал колдонуш керек деген бул закон аркылуу киргизип алсак, эң сонун болмок эле да. Биз жүргөндө, эмеде Кембриджде жүргөндө, Англияда жүргөндө ушундай эмеси бар алардын дагы. Речкасы бар да. Анан ошол речкада ошондой гондолалар жүрөт. Анан университеттен университетке ошо гондола менен өтүп кете бересиң да. Бекер. Бекер эле, бекер эмес. Бекер эмес, акча төлөйсүң. Кадимкидей эле тур да. Ал деле бирөөнүн акчасына, мисалы, бирөө зарабатывать этет, ал бирөө акча таап атат ал жерден. Ал жанагы кайыктарды содержать этиш керек, жанагы ошо эмени түртүп жүргөн кишилерге айлыгын бериш керек. Ал деле мисалы алар ушул жерге жана налогун төлөп, анан ушул жакты кайра бакканга да, мисалы, дальше карап кеткенге. Мисалы, жасап койсоң, 1-2 күндөн кийин бузулуп калса, болду, бул ошо ойдон жоголот да, мисалы. Любой парк, любой муниципальный жерлерде мындай акча тапкан, өзүн өзү баккадай бирдеке болуш керек да. Ал жок болсо эле болду. Ал деген 5-6 жылдан кийин бүттү. Эч ким каралбай калып кетет да ошо ойдо. Анын үчүн любой жасаган жериңде бир өзүн өзү баккандай бир акчасы болуш керек да. Ошон үчүн мына сен айткандай гондоласын кое беребиз. Анысы акча табат. Биякта жана магазиндер болот. Алар налогун төлөйт. Ошолордун төлөгөн акчасы ушул жактын эле кайра озеленениясына, жанагындай ошол жакта тазалап жүргөн кишилерине айлыктары төлөнүп, жакшы каралып турса эле, бияктын эмеси бир мусор жатпайт да ошондо. Эң сонун болуп калат. Бизде деген аз мына биздин паркты жасап койдук, аякта мындай эчтеке эме жок да, мындай. Өзүн өзү каржылай турган бирдеке жок да. Ошон үчүн ал деле мисалы көпкө чыдайбы чыдабай белгисиз да. Кыялы бар эле апамдын. Ушу мен чет өлкөдө окутам деген. Өзү апам англис тилинен сабак берет эле. Ошо 68-чи мектепте иштечү. Ошол жакта да окуп кеткем 68-чи мектепте. Башында андан кийин аяктан тиги чоң арыкка көчүп 58-чи мектепте окуп, андан кийин биздин Кыргызский технический университетте лицейди бүтүргөм негизи. Ошол жерде лицейди бүтүп, ошол жакта университетти да ошол жактан бүтүргөм биринчи образованием мененки бух учет аудит болчу. Бирок ал дагы бизди башында ата-эне каалаган жакка киргизет го. Ошолордун каалоосу менен ошол жакка киргем, биринчи мени банкир кылабыз анан. Бияк деген боюнча, бирок ал окуганда мага мындай жаткан жок да, ичимечи. Өзүмө жаккан жок. Анан дальше ошо өзүмдү издейм деп, апам көзү өтүп кетти ошо окууну бүтүргөндө. Ошонун апамдын кыялын ишке ашырам деп мен чет өлкөгө чыгып кеттим. Окууну бүтүрөр менен эле биякта политехти бүтүргөндө 2003 жыл болчу. Ошо апам көзү өткөндөн кийин эле мен ошо апамдын кыялын ишке ашырам деп Англияга окууга тапшырып, ошол жерде биринчи языковой курска бардым. Ошол жакта окуп отуруп, аякта 2 жыл болдум. Андан кийин ошол жерде окууга өтүп, Кипрга окууга өттүм, Американский университетке. Кипрда? Северный Кипр, турецкий жагында жайгашкан. Ал жакта 5 жыл окуп келдим. Именно архитектура, дизайн боюнча. Ошол жерден мына мен өзүмдү таптым десем болот. Ошондон кызыгына кирип, мен бияктагы университетти бүткөнүмдө эсепке алган жокмун. Кайра биринчи курска барып отуруп алдым. Башынан окуйм деп. Өзүмө абдан кызык болгондуктан башында аякка өтүп атканда да мен еще мындай 100% өзүмдө уверенность жок болчу да, что меники эмеспи депчи. Анан окууга өтүп, окуп баштаганда эле кызыгына кирди аябай. И ушундай бир рахаттануу менен окуп бүтүрдүк да аякта. Вот Кипрде окуп жүргөндө кыргыздардан чалыш элебиз же балдар бар эле окуганда? Окуган балдар бар болчу. Мен аякка канча 2004-түн аягы барып калдым. Ошол кезде анда аз эле болчу.
бизди мындай көргөндө баары эле Кытай деп ойлочу. Кыргыз көргөн маселе да анда мындай. Баары эле Кытай дечү. Бирок кийин көбөйө баштады да. Анан биз мен 2009 кайра келдик бияка. Ошого чейин жүрдүк. Кийин кыргыз балдары менен чогуу жүрүп калдык аякта мындай уже бир эме өзүбүздүн эмне деп коет эле группабыз бар эле ошол жакта мындай чогулуп жүргөн. Мен ошол жакта эң старший болуп баарын көз карандыда жүрчү да мен менен. Жакшы жүрчүбүз аябай мындай дружный болчубуз да. Именно ушул парк боюнча сизден өзүңүздөн сурап көрөйүн деген, себеп дегенде жакында эле блогер келип кетпеди, Варламов деген. Друзья, чтобы вы понимали, в Бишкеке вот это нечто называется парком. Я сначала не поверил, но они говорят, что это парк. Ал блогерге мен ушул парк боюнча, именно ушул парк боюнча мен каршымын. Анын оюна. Потому что ал жаңы 2 жума болгондо жасалган, 2 жума болгондо келип алып анан ушуда паркпы деп кетип биздин эмебизде намызыбызга тийип кетти да. Негизи мен ага каршымын. Жаңы эле жасалган парк деп, жаңы бактар өсүп, 5-6 жылдан кийин келип анан ошондо өзгөрүү жок болсо анан келип айтса болот эле да. Мисалы анан азыр жаңы жасап алган паркка мына Кудайга шүгүр мына парк деп биздин жарандарга ушуну белек кылып тартылып атса, анан аны келип жамандап кетип атса, ал туура маселе деп ойлойм. Даже жарандар келип өзүлөрү да бактардан айдап атышат. Мисалы ошо жарандар келип бак отургузуп кеткени дегиле могу какой-то стилистика менен келиш керек беле дейм да, себептен бул катарда березалар отургузулат, бул жакта деген арчалар, бул жакта кичине бөлүштүрүп, конечно, бир эмеси бар да, мунун эми бак өскөндөн кийин кандай бак болот кичине. Аны дагы келе калды эмне барат экенин эле билбей, просто отургузуп кетип калдым да, концепция бузулду. Жок, аны деген эми баягы бир эме службасы бардыр бияктан делечи. Жанагы жашылчандыруу боюнча дагы бир иш жүргүзүлүп аткандыр. Ошолор менен кеңешип туруп, анан мисалы алар айткан пародасын алып келип отургузса болот, конечно. Мындай, конечно, өзүң келип алып эле башка бирдекелерди отургуза берген тоже туура эмес болуп калат, эми бузулуп калышы да мүмкүн да. Окууну кайсы жылы бүтүп келдиңиз? 2008 аягы бүттү да мен. 2008 бүтүп, бул жака келип сразу эле Бияка келип ушул студияны ачкам, мына ушул студияма мен уже 11-12 жыл болуптур. 12 жылдан бери ушул жерде. Канча долбоор ишке ашырган жешип койдуңар? Долбоорубуз эми биринчи мен ошо келип жаңы эле келгенде космопаркты баштаганбыз. Космопарк сер жасаган. Теги конструкциясын башка киши жасаган негизи. Анын мен ал кезде жаңы келгендиктиги үчүн баягы кол коюуга акы жок эле. Бирок алар конструкциясын ошолор жасаган. Анан мен жана сырткы көрүнүшүн и ичиндеги полный интерьерин жасагам да. Ушу менин командам жасаган да биякта. Ясно. Ошо биринчи проект ошол болгон да. Космопарк сразу биринчи проект. Катуу. Андан кийин коттеджный городок Новый мир деп жасап баштаганбыз. Ал дагы мындай 2012ден баштап жасаганбыз аны. Ал чоң болчу 13 гектар жерге. Аны дагы өзүм идеям өзүмдүк болчу. Каражат баягы жок жетпегендиктен инвестор издегенге муктаж болуп калдык. Ошон үчүн бирок идеянын баарын жасап, разрешениянын баарын алып, баарына абдан жакты. Анан кийин инвестор таап, инвесторлор менен анын аты өзгөрүп кетти да биз. Ал кийин Ордо болуп калды. Азыр коттеджный городок Ордо болуп кетти да. Ал уже аякта уже мындай дизайн кичине өзгөрдү. Биз башында 2 этаж үй болгонбуз, андан кийин 1 этаж эле болуп калды. Ошо менен 120 үй салынды да аяка. Мына ушул жылы бүттү аяк. Андан кийин эң дагы бир чоңубуз ал бул көлдөгү пансионат, Дордой Номад деген. Аякта мына этно комплекс салынып атат. Аны дагы Ташкул Керексизов менен чогуу жасаганбыз, потому что мен кыргыздын биздин немесинде биздин орнаменттерде кичине слабыйраак болгондон ал кишиге биздин именно кыргызча улуттук немелерди ага бергенбиз да. Сиз калп айтпасам, баш кошконуңуздарга канча бир 17-18 жыл болду дедиңизби? 19 жыл болду баш. 19 жыл. 19 жылдан бери чогуубуз. Ошо 4 кыздын атасымын өзүм.
Эки эгиз кызым бар, анан улуулары улуу кызым Кипрдан төрөлгөн. Ошол жакта окуп жүргөндө. Улуу кызы кыргыз эле. Кыргыз эле. Имеется в виду паспорт боюнча. Паспорт боюнча кыргыз эле. А так Кипрдин гражданин болуп калса. Жок, аякта гражданство алган эмеспиз. Жактын патриоту болгондуктан мен эч качан бир жакта калып кетем деген ой келген эмес эч качан. Канча ушу 7 жыл чет өлкөдө окудум. 2 жыл Англияда, биякта Кипрда 5 жыл окудум. Карабастан да ушу өзүмдүн мамлекетиме келем, өзүмдүн мамлекетиме келип иш кылам деген ишим эмем бар эле да, оюм бар эле да. Ошо менен эч кандай жарандык эч жактан алган эмеспиз. Жеңеше менен биякта эле тааныштыңар эле? Бияктан таанышканбыз, ооба. Бишкектен таанышканбыз, анан бияктан сүйлөшүп жүрүп, анан үйлөнүп алып кеткем да чогуу. Кайра келип үйлөнүп, анан кайра алып кеткем да. То есть бир нече жыл чет жактарда жашап калдыңар? Чогуу жашадык, ошо Кипрда чогуу жашадык уже. Студент кезимде эле. Канча жашыңызда үйлөнгөн болуп калдыңыз ошондо? 24 жашымда үйлөнгөм. 24 жашта? 4 кыздын атасыз. Жакшы. Чең жашагымда кетип баратса тең чурай кылып тийиш болчу элек. Чындай ишенбейт болчумун, если айтсаңыз. Эми садовник кандай болсо, гүл ошондой болот. Ал дагы мени ошондой караган, биз да ошондой болобуз да. Только что Бакеш сказал классную фразу, то, что какой садовник, так и будет цвести, да? Он любит эту фразу, это его кредо жизненное. Он этим себя подчеркивает. Не, ну на самом деле женщина — это лицо мужчины. Ну, скажу так. Я бы лично не поверил бы, я только что тут пошутил немножко, если бы я увидел бы, не знаю, в городе вас, может быть, и подкатил бы, да? Условно говоря, у нас... Спасибо, прям не знаю, комплимент это или как? Нет, это как комплимент, потому что у меня такой секундный шок был, когда сказали то, что 4 дочери, 19 лет в браке. И... Нет, мы в браке не 19 лет, в официальном браке мы 15 лет, а вместе мы 19. Ну, все-таки 15. Ну, да. 15 это... Нет, а вместе 19, вот это надо учесть. Вместе 19, да? Да. Лучше 19. Лучше 19, да? Да, звучит, да? 19. Как познакомились? Тогда, я думаю, соцсетей-то особо таких не было. В то время это был 2001 год, если я не ошибаюсь. Какой соцсеть, да? Телефонов тогда и телефонов не было, да. Сотовых не было. Мы звонили вот со стационарных телефонов. В то время только-только появлялись вот эти пейджеры, помните, может? Да. Я застал это время. Застали это время? Да. Вот, и мы молодые, нам поскольку там, по 20 лет. Познакомились мы вообще в клубе. Как бы банально не звучало это в клубе. В 2001 году? Да, в 2001 году. Были клубы у нас, да? Было немного клубов. Знаете, было очень немного по городу клубов, и один из таких клубов был Space. Может, слышали? Ну, даже это вот, это филармония, да, была, или что это было? Филармония, и вот там вот такие входы были сбоку. Да. С одной стороны Space, а с другой стороны был Фараон, да. Ну и вот мы там... Да. И мы вот там познакомились. Нас познакомила моя подруга. Как оказалось, она была одноклассницей Руслана. Ну, как-то мимолетом мы познакомились и разошлись. А потом вот как-то он позвонил. По домашнему телефону? Да, на домашний телефон позвонил. Вот, алло, трубку берешь там. Ну, как-то мы разговорились, как дела, туда-сюда, потому что я сама по себе человек очень общительный. А Руслан на тот момент, в те года, был очень таким немногословным, да. Немногословным таким очень был, таким, может быть, и застенчивым где-то. Ну, и мы так как-то поговорили, разговорились, потом встретились. И вот все как-то пошло. Закрутилось, завертелось, да, мы стали общаться, дружить. Биздин местный эле блогерибизге Казакстанга барып интервью алып келгенде, Казакстандын популярдуу эле блогери айтып өткөн экен, Бишкектин эң чоң проблемасы эмне десе, шаар суунун баары реклама, чересчур көп. Шет, бүт жерде реклама шетте. А мен ал нерсени илгертен үйрөнүп, эмнеге чын эле көчөнүн баарында эле шаар эмес, журнал болуп кеткен какой-то.
И могу как раз бир эле бурчта бир көчөнүн кесилишинде эле турасың, аны карасаңыз, мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 шит деп атырып салышкан да. Бул туура эмеспи? Конечно, туура эмес бул дагы. Азыр бул буларда бир өңчөй бир стилистика алып келсе деле, ошондой мындай анча көзгө начар көрүнбөйт эле. Мисалы мына могу азыр бул чоң неме шитти карасак деле, карачы бул деле уже дат басып, мисалы. Бул да каралбай калган, мисалы ушул бул деле бирөөнө тийиштүү да. Бирөө акча чогултат. Ошол мисалы мунун кебетешин карап туруш керек да. Мисалы мындай азыр көрсөңүз, мына кээ бирөө рекламасы жок турбайбы тиндей. Ошолорду мисалы аларга да обязательно этиш керек. Эме кимге тиешеси бар болсо, алар детиндей бош калтырбай, бир стилистикада мындай жанагындай бош экенин билгизип, мындай илинип туруш керек да бирдеке. Ал тиги бузуп атпайбы мисалы кебетени чыгарып, көрдүңбү? Ошону деле мына илип коюш керек, бирдеке илинип туруш керек да постоянно. Этиндей бош калбаш керек да. Дагы бир биздин проблема могу проводдор да. Ошол жерде илинип турган. Мына азыр карасаңар, мунун көптүгүнө тоже биздин көрүнүшү аябай бузулуп атат да. Только мо троллейбустун линияны калтырып, калганын баарын жердин астына көмсө, жердин астына калып, бүт дүйнө жүзүнүн баары ошого өтүп атат да. Бизде эле ушу калдыбы билбейм, бирок көп жерде бар мындай да. Бирок уже көбү жердин астына көмүп, уже мындай эме жок да. Азыр кээ бирөөнү карасаң, мына кереги барбы, жокпу, илингенин баары. Кээ бирөө салаңдап турат, кээ бирөө мындай эле тоголоктоп жийип салган. Ошонун баарын бир тоже бир культурно жакшы неменен укка киргизип, мындай аларга жасап кетсек, кылса болот. Ну, вы знаете, я вот, будучи супругой дизайнера, сама я тоже, вот моя деятельность на данный момент тоже связана с дизайном. И в плане выбора там штор, текстиля или там еще чего-то, вот чисто таких женских моментов, Руслан полностью мне доверяет. Потому что, вот я говорю, вот смотри, я сегодня шторы поменяла. Он иной раз может не заметить этого. Не потому что там некрасиво, но он поменяла классно, да. Ну, как будто они всегда висели здесь, вот с таким вот комплиментом. Если там поменять мебель или что-то тут переставить, я всегда советуюсь, конечно, с Русланом. Но он в большей степени никогда мне не перечит. То есть, да, раз ты считаешь, что так лучше, пусть будет так. То есть ему и комфортно во всем этом. Потому что в быту больше я. Да. То есть он приехал, уехал, ну как-то вот. А так он полностью доверяет мне. Я, конечно, всегда к его мнению прислушиваюсь. Руслан, а если вот где-то вот так поставить? Он такой, ну да, поставь, если тебе удобно, поставь. И то есть как-то мы вот на одной волне все это. Бытовых споров у нас Нету, да? Ну, не бывает. Слава богу. Момент такой был у меня шоковый немножко. Открывает комп, ставит музыку. Я что-то слушаю, прикольная музыка. Так-то. Это я пою. Мы когда дружили еще, он уже тогда пел. У него была песня коронная, он ее всегда пел, и он мне ее посвящал всегда на кыргызском языке. У него прекрасный голос, он отлично поет, чувство слуха. Вообще, да. Если человек гениальный, то он гениален во всем. Я так похвалю. Самый главный перекресток советская Ахунбаева, да? Бул жерде бир эмес бир нече окуу жайы бар жаныбызда. Эң могу тротуар боюнча. Мен негизи өзүм көп жүрүп басам да. Күнүнө 10-15 километр жүрүп басмайынча канаттанбайсың дегендей. Мына жерди көргөндө жаман кыжатып калырмын да. Имеется в виду именно басканга. Мисалы бул бай илгерки жасалып калган бойдон калган. Буларды деле алмаштырыш керек, потому что азыр мына коляска менен балдар келет. Кичинекей балдарды алып келет, жана жаш апалар келет. Балдарын ушул жерден гулять этели, таза аба жутсун дейт. Бул жерден эми коляска менен жүргөн мүмкүнсүз. Мунун баарын бир жанагындай жакшыраак брусчатка кылып жазалышы. Кандай түссө дейсиң? Эми баарын мисалы биз мен как дизайнер мен буларды тапа съемкасын алып алып, биз ландшафтный дизайн менен иштейбиз, ошондо биз уже бир концепция менен иштетебиз да. Баары бир өңчөй жакшы көрүнүш үчүн. Бияк эми
азыркы биздин брусчаткаларда кичине эме болуп атат. Лучше эменен резиновый немелер бар жана беговой дорожкалар. Ошондой кылсак болот. Жакшы. Азыр мисалы көп даже мусорлар чыгып атпайбы, мисалы резина көп чыгат мисалы. Ошолорду кайра переработка кылып, мисалы ушерге түшүп салсак болот эле да. Мисалы алдагы бар. Годность канча болот андайлар? Ал тура берет да, анын немеси жок да. Бетонго караганда көрөк турат. Бетонго караганда көрөк. Анан эми баягы удобный баягы басканга, чуркаганга бул жана канча жер жумшак болсо, чуркагандардын мисалы белине, эмелерге күч келбейт да. Грыжа пайда болгон себеби деле мында бетондун үстүндө чуркагандан да. Могу паркта мисалы мен ушу канча келем, киши көрүнбөйт да. Баскан киши жок да. Мына чоң эле жер, аябай эле чоң жер. Бактары да бар мына. Ушул жакта жазап туруп, мына үлгүлүү кылып жазап койсок, жанагындай блогерлер келип жамандабайт эле. Футбол кызык болсо. Футбол кызык, ама ошо бир ай жүрүп келгем. Көзү кычтырып атпай жатты. Барам да мен бара албай калгам да. Жакшы бир мүмкүнчүлүк болгон да. Мен негизи өзүм ошо детский футбольный лиганын президенти болчумун. Азыр могу жакында эле 20-декабрда кеттим. Ошо ага чейин 4 жылдан бери ошол жакта президент болгом да. Биздин федерацияда. Балдар арасында. Балдар арасында. Бизде ошо турнирлерди уюштуруп балдарга алардын ошо спортко кызыгуусун көтөрүп, спортто жашоосун көтөргөнгө эмелер койдук. Потенциал кандай дейсиз? Мен азыркы муунду көрүп атам, эми өсүш бар да. Азыр бар. Кийинки муун басып өтө бар да. Ошо эң самый главный ошо балдарга эме бериш керек да. Өзүбүздүн илгибизди ошол жака беришибиз керек да. Эң биринчи ошолордон баштап үйрөтүп келсек, анан кийин жакшылар чыгат да. Мисалы анан келип кеч болуп калганда уже жакшы болбой калат да, кеч болуп калат да. Ошон үчүн тээ кичинекей чактан бери уже спортко берип, ушу спорт именно футболдон чеберлерин тандап туруп аларды жакшы өстүрүш керек. Ошон үчүн биз мен детский футболду алгам. Аякта мисалы 700 оюн болот жылына. Чоңдордуку аз эле анча чыкпайт. Именно кичинекейлерде аябай таймашыкта кызыктуу болот. Аябай алар баягы бири-биринде таймашы ушундай кызык болуп өткөндөн, мисалы чоңдордукунан кызыктуу болот да. Детский азарт күчтүүрөөк. Детский азарт күчтүү. Алардын баягы ичи ою только утушта да. Ушундай эмелер болот. Ыйлагандарын көрөсүң, утуп калгандар ыйлайт. Өзүңүз кайсы командага болейт этесиз? Футболдон. Өзүм бияқта Дордойго болейт этебиз. Самосо болот. 12 жолу чемпион болгон. Дүйнөлүк аренадачы? Дүйнөлүк аренада мен ошо Англияда окуп жүргөндөн бери ошо Ливерпулга өзүм немем алган да ошо. Давай балкалан да. Түшүнүктүү. Там Сити, Юнайтед болельщиктери болсо дизлайк баспай калды. Просто человек Ливерпулга болейт этет. Ислам аке, эмнеге именно ошол көпүрөөк? Кызык болгон. Себептегенде мен бул жерден күндө атам да. Эми биринчиден бул биздин эң центральный көчөбүз. Анан бул баягы биздин Бишкектин көркү дегендей. Бизге өзүбүзгө мындай оюн сыяктуу эле келген да башындачы. Жазап көрсөм кандай болот экен депчи. Анан кийин уже кызыгына кирип, азыр мындай көп жерлерди мисалы өзгөртүп жазап көрүп атам да. Анан ушу эмеге Инстаграмыма салып, элдин да пикирин угайын дегем. Анан көп жакшы эмелер келе баштады, отзывдар. Ошонун айынан анан уже дальше жазагым келип, буларды эми достучаться, да, чтобы данашык сделали. Кино тартканда же бирдемкелерди тартканда кооз кадрларды изейбиз да. Анан именно баягы көпүрө издеп калгам да. Ошо көпүрөдөн бала кыйналып эле ары басып бери басып эле мынтип атса бир жакшынакай болтса деп. Изде келсек бизде эми союздан калган кандайсы кеп өтөт болсо анан чуть хуже болуп калды. Именно могу проектибизге көңүл бурганым, то что кылса болот. Болот, конечно, болот кылса. Азыр просто реконструкциясы ошол жерде ремонт кылып эле, жакшынакай материалдарды колдонуп эле, эң сонун жаркыратып койсо болот да. Бияқта кечкисинде аябай жакшы кооз көрүнгүдөй кылып. Эми бунун баары не сложно да, просто эме керек да. Было бы желание. Желание керек да, и всё да. Менин оюмча желание болот. Желание болсо каражат да табылат.
эми болгон мүмкүнчүлүктөр да өзү эле Алла Таала дагы жолду ачып берет да мисалы. Главное ниетти түз коюп эле баягы. Туура жолго чыгыш керек да, ошол эле. Эң больной темаларын беребиз да, могул жактан көпүрөдөн. Ушундай момент да, эрте жаста, может, жайдын күнүндө же даже кышында. Просто могул жерге келип, монтип тургун келет да. Шаарды мотот да. Получается мындай, Бишкектин көпүрөлөрүндө, эми Лев Толстойдо бар, Белинкада бар да, көп эле жерде бар. Бирок эң вид сону ачып бере турган ушул көпүрө. Бул эң центральный көчөдө, Советскийде. Карап тургун келет, бирок жабык. Бул жагын карасаң, бул жагы да жабык. Бул рекламный щит бизде эмеде бул мост менен хотя бы бул перила менен болуш керек эле да. Хотя бы. Ушу менен ылдый жака чейин, ылдый жагына чейин болсо, деле жетмек деп менин оюм да, жеке оюм ошондой да. Бул азыр болсо болгон көрктүн баарын жаап калыптыр. Сен айткандай бул деле туура эмес да. Бул деле мындай ушул перила менен ылдый кылып койсо, мына элдер деле келип, жакта көрктүн сууктанып, ичине отуруп, рахаттанып келет эле да. Анан мына бул менин оюм да, ушто центральный көчөдө жүрөбүз, центрдабыз. Анан бир аз мындай чыгып кеттик, мына уже бияктын эмесин көркүн карап койгула. Бияк унутулуп калган да уже. Тиякта турганда кандай эле, мисалы, шаарда жүргөндөй сезилди эле. Азыр биякка чыкканда уже башка жерде бир геттодо жүргөндөй элебиз да, бияктачы. Разницасы 4 метр. 4 метр. Разница 4 метр. Рахмат, байке. Бул жөн эле как декоратив турабы же айдайсызбы? Жок, бул полностью электрический мопед. Жүрөт. Мен просто суук болгондуктан бияка киргизип койгонбуз эшикке. Кыш бүтөөрү менен алып чыгып эшикте төбөбүз. Обязательно айдайм. Экологияга дагы. Бул экобайк, Экобайк, менен зарядка менен. Зарядка менен 60 километрге жетет. То есть жай, күз, жаз уш менен жүрөсүз. Жылуу күндөрү уш менен чыгам. Бул уже даярды айдагангач, просто кетип калат да азыр айдасаң. Басар менен солтүстүк чыкты. Канча өлкөгө бардым, бирок мындай көргөн эмесмин да. Ушундай акыбалда речкалар жатканчы. Мисалы бүт жерде мына көп эле жерге бардым. Баарында тең ушундай ухоженный каналдар болот. Четтерин баары мына жакшынакай аллея. Элдин баары мына бул деген эми узун да аябай, башына чейин шаардын полный өтөт да. Мисалы ушуларды эле чоң ушундай аллея кылып койсок, мына спокойный элдер жөө басып жүргөн жер болот эле да. Азыр Бишкектин инфраструктурасы, жолдору особенно канчалык деңгээлде жарайт дейсиз, ушул жандай прокатка велосипеддерди, ошол самокаттарды? Азырынча мен моюнча где-то 30%. 30%? Да, жолдордун мына бул кыз велосипед менен өтпөдү мына. Ал деле аябай кыйналып өтүп атат да, мына жол жок. Тепкенге жол жок. Биз жана Советский бардык, аякта бар. Мисалы эми ал только бир көчөдө жүргөнгө жатат да. Мынтип уже кыдыранга возможность жок. Ошон үчүн мисалы элдин баары биздин элдин баары деле велосипедке өтмөк, же жанагы самокатка өтмөк. Если ушул тротуарларыбыз болсо, жакшынакай аллеяларыбыз болсо, баары эле өтмөк ага. Бүгүнкү интервью боюнча сизге чоң рахмат. Жакшы көрүп берген үчүн. Мен силердин ушу кызыгыңар менен менин кызыгымды көтөрүп кеттиңер. Жактардыбы? Дагы чийимилеп көрсөтсөчү. Дагы мен жаңы бир дем менен дагы көп нерселер жасаганга аракет кылабыз. Дагы көп мен өзүмдүн ойлорумду дагы көрсөтөм. Элге жагат деп ойлойм буюрса. Бүгүнкү басып өткөн маршрутубуз боюнча кайсыл жер сизге көбүнчө учурайт көзүңүздөргө, кайсы жерден көбүрөөк басып өтөсүз? Ошол жерден балким биз айтпай калган дагы бир проблемасы болсо, ошолорду жазып койсоңуздар, сөзсүз түрдө окуйбуз жана жакшы бир комментарийлер тандап алмакчыбыз. Бүгүнкү интервью үчүн сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Көрүшкөнчө. Ойной албайсызбы? Камера өчүрөбүз, башка выпускалар бар экен.